Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. İnşallah Menhecü Salikin kitabına sabahımız ulantağız. Ötkönki sabahta Acet ötöğünün adetlerini oku ötkönbüz. Bul sabahta andan keyinki bölümge kiremiz. Bul bölüm şeriatta qaysı nerseler najas jana oşol najas nerselerdi kantip tazaloo kerek. Tazaloonun jolu. Bul almaytıp jatat faslun bölüm. Ve yekfi fi gasli cemi'in najasat alel bedeni au thawbi au buq'ati au gayriha en tezula aynuha anil mahal. Lianna şari'a lem yeşterit fi gasli cemi'in najasati adadan illa fi najasatil kalb feşterata fiha 7 gasalatin ihdaha bit-turab. Najasattın bardyk türün al denede bolsun, je bolboso kiyimde bolsun, je bolboso bir jerde bolsun, oşol najasat ketse boldu, jetişikti. Antkeni şariat bir sanga çektegen jok. Juganda 3 jolu je 5 jolu dep bir sanga çektegen jok dep aytıp жатат. Bir gana itten bolgon najasat. Ittin bardyk najasat, al şirekey bolsun, kanday bolsun, itten bolgon najasatты 7 jolu жууга буйруду. Al 7 öndürösünü toprak menen arçуу керек деп aytıp жатат. Bul al eskerген nerse tuura негизи. Şariat najasattарды кетирүүгө буйруган. Al najasat kanday najasattын kanday gana türü bolsa dagы. Al zara bolsun, kan bolsun, kanday türü bolbosun, jana oşol al denede bolsun, al kiyimde bolsun, jerde bolsun, kanday najasat bolsa dagы oşol najasatты ketirseң boldu. Oşol şariat oşonu ketirүүgө gana buyrugan. Бирок жууганда 3 жолу жуушуң керек же 5 жолу жуушуң керек деп бир санга чектеген жок. Жана ошондой эле биз сабактарыбыздын башында эскерип өткөнбүз, najasatты кетиргенде шариат сөзсүз түрдө суу менен болуш керек деп дагы буйруган жок. Шариат ошол najasatты кетирүүгө гана буйруду дедик. Демек, кандай гана najasat болбосун, аны кандай жол менен болбосун кетирсе ошол жарактуу. Аны bir жолу жуусаң кетип калса, ошол жетишиктүү. Bir жолу жуусаң кетпесе, 2 жолу жуусаң кетсе, ошол жетишиктүү. Кыскасы najasatты кетирсек болду. Жана ошондой эле ал суу менен болуштан шарт эмес. Аны башка нерсе, суудан башка суюктуктар менен дагы кетирсең ал жарактуу болот. Анткени бир шарт деп айтыш үчүн, суу менен жуу шарт деп айтыш үчүн, же болбосо бир санга чектелет десе, 3 жолу жуу важип деп айта турган болсок, ал нерселерге далил керек. Ал нерсеге шариаттан далил жок. Шариаттан далил ошол najasatты тазалоого гана буйруган. Демек биз ошол нерсе менен, ошол тазалоо менен гана шектелебиз. Кыскасы аны кандай жол менен болсо да тазаласак болду. Андан кийин айтты, бир гана иттен болгон najasatты 7 жолу жуу керек. Ошолордун 7-өн бирөөсүнү топурак менен арчыш керек деп айтты. Буга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сахih хадис келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Тухурина айхадукум иза валага фихил калбу ан ягсилаху 7 марратин улахунна бит-тураб." Эгерде силердин бирөөңөрдүн едишини ит жалап кое турган болсо, аны 7 жолу жуусун, анын биринчисини топурак менен арчысын деди. Эми бул алым айтты, ошол 7 жолу жууп, ошол топурак менен ошол 7 сандын кайсы бирисинин болсо да, биринчисин же акыркысыны же ортосуну бир топурак менен арчып койсоң, ошол жетишиктүү деп айтып жатат. Негизи бул жөнүндө келген хадис, риваяттар 3 түрдүү келген. Биринчиси улахунна бит-тураб, биринчисини топурак менен дейт. Экинчиси ихдаха бит-тураб, ошол 7 сандын бирөөсүнү топурак менен дейт. Андан кийинки риваят болсо ас-самина бит-тураб, 8-сини топурак менен деп айткан. Негизи ушул 8-чи дегенди Хасан аль-Басри деген табиин жана Имам Ахмад бир риваятта ушул 8-чи деген риваят ушул эң туура риваят деп айтат. 7 жолу жууп иттен болгон najasatты, ит сийип койгон болсо, же болбосо жалап койгон болсо, аны 7 жолу жууш керек, 7 жолу важип деп айтышат анда. Андан кийин 8-сини топурак менен арчуу важип дейт. Ошондо иттен болгон najasat таза болот. Бул ас-самина бит-тураб деген да Сахih Муслимде келген хадис. 8-чи топурак менен болсун деген дагы бул Сахih Муслимде келген. Жана бул табиин Хасан аль-Басринин ою, жана ошондой эле Имам Ахмаддын бир риваяттагы ою. Демек, иттен болгон najasatты биз тазалаганда, ит жалап кое турган болсо, сийип кое турган болсо, аны 7 жолу жуабыз, андан кийин 8-чисин топурак менен арчыбыз. Ал эми najasat жерде боло турган болсо, ал жердеги najasatка үстүнө суу куюп, көбүрөөк сууну куюп койсоң, ошол сиңирип тазалап кете турган деңгээлде суу куюп койсоң, ошол жетишиктүү. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитте отурганда бир киши кирип келип, Араби деп коет, ошол бадави кишилерден кирип келип мечитке сийип салат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир чакада сууну алып келтирип, үстүнө куйдуруп коет. Ошол сийдигини сиңирип кете тургандай кылып. Бул хадис Бухари Муслимде келген. Демек, эгерде бир жерде najас бар болуп аткан болсо, үстүнө суу куюп койсоң, сиңип жок боло турган болсо, ошол жетишиктүү болот. Ушул жерге чейин шариатта najasаттарды тазалоонун жолун эскерди. Тазалоонун жолу кыскачасы кандай? Кыскасы ошол najasatты кандай жол менен болсо дагы кетирсең болду, ошол жетишиктүү деп айтып жатат. 3 жолу жуу же болбосо 5 жолу жуу деген
Буга далил жок деп айтты. Андан кийин шариаттагы нажас нерселерди эскерет. Айтып жатат: "Вал ашяун наҗиса", эми шариаттагы нажас нерселер төмөнкүлөр деди. Бул нажас нерселерди эскере окурдан мурда алымдар эскерген кээ-бир нажасаттарды билүүнүн жолун баяндаган эрежелерди, шариаттагы эрежелерди эскерип өтө турган болсок, шариатта нажасаттарды кантип билебиз дегенде, алымдар төмөнкү эрежелерди айтышкан. Биринчиси болсо, эгерде шариат бир нерсени жууга буйруган болсо, ал ошол нажас болуп эсептелинет дейт. Мисалы үчүн, биз хадисте окуп өттүк, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам иттин нажасатын жууга буйруган 7 жолу. Демек иттин шилекейи бул нажас экенге далил болот. Бул биринчи эреже. Эгерде шариат кайсы бир нерсени жууга буйруган болсо, анда ал ошол нерсе нажас болот. Бул эрежени Шавкани деген алым эскерип өткөн. Андан кийинки экинчи эреже, шариат кандайдыр бир буюмдарды, бир нерселерди риджис деп атаган болсо, шариатта риджис деген нажас деген мааниде, риджис деп аталып турган болсо, анда ал дагы нажас болуп эсептелинет. Буга мисал, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тезекти риджис деп атаган. Риджис деген ошол нажас деген. Демек шариат кайсы бир нерсени риджис деп атаса, анын нажас экендигин билебиз. Үчүнчү эреже болсо, алымдар, шариат алымдары, муштахид алымдар кайсы бир заманда кайсы бир нерсенин нажас экендигине бир пикирге келишип ижма түзүлгөн болсо, ошол нерсе нажас болот. Мисалы үчүн, алымдар кандын нажас экендигине бир пикирге келишкен. Жана ошондой эле кускундун нажас экендигине бир пикирге келишкен, ижма түзүлгөн. Ушул 3 жол менен нажасаттар берилет. Биринчиси шариат жууга буйруган болсо, экинчиси шариат риджис деп, нажас деп атаган болсо, үчүнчүсү алымдар ошонун нажас экендигине ижма болгон болсо алымдар арасында. Эми бул алым төмөнкү нажас нерселерди эскерди. Биринчиси баулул адами ва азратуху. Адамдын зарасы жана тезеги. Ушул экөө тең нажас. Бул алымдардын арасында талаш жок, ижма болгон. Экинчиси болсо ваддам. Кан нажас деди. Кан дагы нажас. Бул дагы алымдардын арасында ижма болгон. Имам Ахмад айтат, мусулмандардын арасында эч кандай кандын нажас экендигинде талаш жок деп айтат. Бирок кээ-бир хадистер келген, кээ-бир сахабалардан асарлар келген, алардын денесинде кан болсо деле намаз окуп аткан асарлар келген. Кээ-биркилер ушулга окшогон асарларды кырманып алышып, кан нажас эмес деп айтышат. Биз бул фикх сабагынын башында айтып өттүк, эгерде алымдар бир маселеге, бир пикирге келишкен болсо, бир маселеде ижма түзүлгөн болсо, ал алымдардын оюна каршы чыккан болбойт деп. Анткени ошол бардык илгерки муштахид алымдар, ошолор кийин келген адамдар түшүнүп аткан хадистерди алар түшүнбөй калышы мүмкүн эмес. Алардын бардыгы адашып, булар туура жолду, алардан кийин келгендер туура жолду тандап билип калуусу мүмкүн эмес. Алар ошол хадистер буга нажас экенине далил болбойт экендигин түшүнүшкөн. Кан нажас деп түшүнүшкөн, билишкен. Демек биз ижма болгон маселеде алымдардын оюна каршы чыккан болбойт. Андан кийин айтып жатат: "Илля аннаху ю'фа анид дамил ясир". Кан нажас дейт, бирок эгерде аз болсо ал кечиримдүү деди. Аз болсо окуй берсең, намаз окуй берсең боло берет, ал кечиримдүү деп айтты. Бул туура, кечиримдүү. Буга далил Абдуллах ибн Умар деген сахаба намаз окуп атканда бетиндеги бир бүдүрдү сыгат, ошондо канап кетет. Ал канаганда дагы намазын окуй берет. Эгерде ал бүдүрдөн чыккан аз гана кан нажас болгондо, даратты кечиримдүү болбогондо, анда ал дараты сынып, намазын токтотуш керек эле. Демек ошол аз гана болгон кан ал кечиримдүү экендигине далил болот. Жана ошондой эле бул нерседе Ибн Кудама деген алым айтат, сахабалардын арасында талаш жок. Сахабалардын арасында ижма түзүлгөн. Аз гана кан бул кечиримдүү экендигине дейт. Андан кийин бул жерде бир маселе бар. Ошол кандын аз, көбү канчалык деңгээлде, ошонун чеги канча дегенде алымдар айтышат, ар бир адамдын нафсысына кайтат. Тагыраак айтканда, өзүңдүн көңүлүңдө ошол нерсени аз деп билип атсаң, ошол аз болот. Эгерде ошол канды көп деп сезип атсаң, анда ал көп болот деп айтат. Адамдын көңүлүнө кайтат бул нерсе. Адамдын нафсысына кайтат. Эми бул нерседе адамдар айырмалануусу мүмкүн. Мисалы үчүн, канга көбүрөөк аралашкан касаптар үчүн анча-мынча канды аз деп билиши мүмкүн. Канга аралашпаган киши аз канды дагы көп деп билиши мүмкүн. Ошон үчүн нафсыңда көп деп билип атсаң, ошол көп. Эгер нафсыңда аз деп сезип атсаң, анда аз болуп эсептелет. Буга далил сахаба Абдуллах ибн Аббас жана табиин Катада деген табиинден келген. Алар айтышат: "Ал-фахишу ма фахуша фин нафс".
Köp, kandın köbü al adamdın nafsısında köp bolup esептелген, ошол köp деп айтат. Демек, biz kandın çegini köp az bir çektigenimizde, najas mı najas emes деп çektigenimizde bir jeri kanap ketсе карайбыз. Эгерде кээде кичинекей эле кан болот, аз деп эле билесиң. Аны az болсо ал najas болбойт. Эгерде köp деп билсең, köp чыкты деп nafsыңда, içinde köp деп билип атсаң, анда ал najas болот деп айтышат адамдар. Андан кийин айтып жатат: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. Ошондой эле эти жейиле турган жаныбарлардын муздагандагы атып чыккан кан ошол najis деп айтты. Бул дагы муздагандагы атып чыккан жаныбардын муздагандагы атып чыккан каны ошол najас. Бул дагы алымдардын арасында najас экендигинде талаш жок, ижма болгон. Жана ошондой эле Аллах Таала Куранда fa innahu rijsun al rijs najас деп атады аны. Жаныбардын муздагандагы атып чыккан каны бул najас. Бирок андан кийин айтып жатат: "Дуналлази ябqa fil lahmi wal uruqi fa innahu tahirun." Жаныбардын жанакы муздагандагы атып чыккан канды najас деди. Бирок этинде, тамырларында калган кандары сойгондон кийин эттин ичинде калган жана тамырларында калган кан бул najас эмес, бул таза деп айтты. Бул дагы алымдардын арасында талаш жок. Буга далил Айша радhiyallahu anha айтат: "Эгерде Аллах Таала аз гана канды дагы najас кылганда, арам кылганда" деп айтат. Анда адамдар ошол союлгандагы жандыктын тамырларынын ичиндеги карап канды тазалашмак дейт. Бирок биз дейт, пайгамбарыбыздын кезинде натбухул лахм, биздин эт бышырат элек, ta'luha sufra, ал эт ошо ичинде калган кандардын себебинен саргайып калат эле дейт. Суусу кайнаганда ошо саргайып чыгат эле, ичинде кандар чыгат эле дейт. Бул эмнеге далил болот? Бул ошол эттин ичинде калган жана тамырларда калган кандары najас эмес экендигине далил болот. Андан кийин айтып жатат: "Ва минан najasat bawli wa rawsi kulli haywan muharram akluhum." Да najас нерселерден эти жейилбеген жаныбарлардын баардыгынын тезеги жана сийдиги бул najас деп айтты. Эти арам болгон. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мышык жөнүндө суралганда айтат: "Иннаха лайсат бинajis, иннаха минат тawafin алейкум ат-тавафат." Мышык najас эмес деди. Анткени ал силердин ичиңерде аралашып жашайт деди. Тагыраак айтканда, андан сактануу кыйын. Мышык тамакты жеп коюшу мүмкүн, жыттап коюшу мүмкүн. Ушул нерселерден ал үйдүн ичинде жашаган үчүн сактаныш кыйын деди. Эми бул жерде алымдар айтышат: мышыктын najас, ал эти жейилбейт. Мышыктын najас болбой калганын себеби ал адамдарга аралашып жашаган үчүн, андан сактануу кыйын болгон үчүн шарият уруксат берди деп. Эгерде андай болбогондо ал najас болмок. Демек, бул жерден түшүнө турган нерсе, эти жейилбей турган нерселердин баары najас. Ошондой эле алардан чыккан тезеги жана ошондой эле сийдиги ал najас болуп эсептелет шариатта. Тезектери najас экендигине далил Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Мас'уд радhiyallahu anhu риwayat кылган хадисте айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даратка келди. Анан Пайгамбарыбыз мага 3 таш алып келди, арчагына таш алып келди буйруду дейт. Ал издеп 2 таш таптым, андан кийин бир үчүнчүсүн таппай бир тезек таптым деп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 ташты алды дагы тезекти ыргытты. Айтты: "Хаза рексун", бул najас деп айтты. Ал ошол эти жейилбеген, алымдар айтышат, эти жейилбеген жаныбарлардын тезектери najас деп айтышат. Андан кийин айтып жатат: "Вассибаа куллуха najisatun." Ошондой эле жырткыч жаныбарлардын баары алар najас. Бул дагы мурунку маселе сыяктуу эле, ал сиба анткени ал жырткыч нерселердин эти жейилбейт, алар эти арам болгон нерселер, алардын тезектери дагы өздөрү дагы najас болуп эсептелет. Андан кийин айтып жатат: "Ва казаликал майтат илля." Ошондой эле өлүктөр бул najас деди. Бир гана майтатул адами, адамдын өлүгү najас эмес. Ва ма ла нафсалаху саилатун. Жана ошондой эле каны жок болгон, өлгөндө кан чыкпай турган жандыктар, кичинекей чымын сыяктуу, чиркей сыяктуу кан аз болгон өтө, ошол сыяктуу жандыктар najас эмес, өлүк болсо да. Вассамак, жана ошондой эле балык najас эмес, өлүгү дагы. Вал жарат, жана ошондой эле чеберке najас эмес. Лианнаха таһиратун, анткени таза. Демек, өлүк нерселердин баары najас, бир гана ушул 4 нерсе najас эмес деди өлүктөрдүн ичинен. Андан кийин ошол өлүктүн najас экендигине далил алып келатат. Кала таала, Аллах Таала айтты: "Хурримат алейкум майтату вад-дам" иля ахириха. Аллах Таала айтып жатат: "Силерге өлүк жана кан арам болду." Аяттын уландысы бар, эми ушул далил болгон жерине алып келди. Кан менен өлүк арам болду деп.
Эми ошол өлүктөр нажас дегенден кийин 4 нерсени өлүктөрдүн ичинен 4 нерсе нажас эмес деди. Ошолордун ар бирине далил алып келет. Ва кала наби саллаллаху алейхи вассалам: "Ал-му'мину ла янжусу хайян ва ла майитан." Биринчиси адамдын өлүгү нажас эмес деди. Ошого далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат: "Момун адам ал тирүүсүндө дагы, өлүгүндө дагы нажас болбойт" деп айтты. Бул хадисти кээ бир алымдар даиф деп айткан, бирок башка Сахих Бухариде Абу Хурайра радыйаллаху анху риwayat кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннал му'мина ла янжус." Чындыгында момун ал нажас болбойт деп айтты. Демек адамдын өлүгү ал нажас болбойт. Экинчиси ва ма ла нафсалаху сайла. Ага турган каны жок болгон нерселер нажас эмес дедик. Буга далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сахих Бухариде келген хадисте айтат: "Иза вaqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma liyaz'ahu fa inna fi ahadi janahihi da'an wal akhar shifa." Эгерде силердин бирөөңөрдүн идишиңерге чымын түшүп калган болсо, ичип аткан сууңарга же чайыңарга чымын түшүп калган болсо, аны ошол сууга матырып туруп, же чайга матырып туруп, анан алып салсын деди. Анткени анын бир канатында оору бар дейт. Ал эми экинчи канатында дары бар дейт. Эгерде нажас болсо, ал ошол сууну нажас кылмак. Демек ал чымын, ошого окшогон жаны, каны жок нерселер, каны болсо деле өтө аз ушундай жаныктар, чымын, чиркей сыяктуу нерселер, алар өлсө деле кичинекей нажас болбойт. Андан кийин үчүнчүсү вассамак, балыктын өлүгү нажас эмес деди, жана чебеткен өлүгү нажас эмес деп айтты. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ухилла лана майтатан ва даман. Аммал майтатан фал-хут вал-жарад, ва аммад-даман фал-кабид ва-ат-тихал." Раваху Ахмад ва Ибн Мажа. Бизге эки өлүк нерсе жана эки кан адал болду. Ал эми эки өлүк нерсе болсо, ал хут, балык жана чебетке. Ушул эки нерсе бизге адал деди. Чебетке жана балык адал. Балык сууда өлгөн болсун, суунун сыртында өлгөн болсун, ал адал. Жана ошондой эле эки кан. Ал эми эки кан болсо, ал боор. Боор негизи кан. Ошол боор жана көктал деп коебу, ошол көктал. Ошол экөө адал деп айтты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек бизге ушул өлүк нерселердин ичинен нажас болбогон нерселер, адамдын өлүгү нажас эмес, жана ошондой эле каны жок болгон жаныбарлардын кичинекей, жана ошондой эле балык жана чебертке, булар нажас эмес. Өлүк болсо дагы, тирүү болсо дагы нажас эмес. Андан кийин айтып жатат: "Ва амма арвасул хайванатил ма'кулати ва абвалуха фа хия tahиратун." Ал эми эти жейиле турган жаныбарлардын, малдын, койдун, жылкынын, булардын сийдиктери жана тезектери таза, нажас эмес деп айтып жатат. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир кишилер ооруп келгенде аларга төөнүн сийдигини дарылыкка ичүүгө буйруган. Бул Сахих Бухари Муслимде келген хадис. Эгерде ошол эти жейиле турган төөнүн сийдиги нажас болгондо аны ичүүгө буйрубайт эле. Ошондой эле Сахих Бухари Муслимде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам койдун жаткан жайында намаз окуган. Эгерде ошол тезеги нажас болгондо анда ал жерде намаз окубайт эле. Демек эти жейиле турган жаныбарлардын тезектери жана сийдиктери алар нажас эмес. Кийимге тийген болсо же намаз окуган жериңе тийген болсо, анда денеге тийген болсо окуй берсе боло берет. Негизи бул алымдардын арасында талаш маселе, бирок бул туура ой ушундай. Анткени далилдерди эскерип өттүк, ачык айкын далилдер келген. Андан кийин айтып жатат: "Ва манiyul adami tahirun. Kan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yaghsilu rutabahu wa yafruku yabisahum." Адамдан уругу, майниси, майни деген бул урук. Адамдын бели уругу. Ошол ал нажас эмес, ал таза деп айтты. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem анын эгерде кургак эмес болсо, аны жуат эле дейт. Эгерде кургак болсо, анда аны укалап коет эле дейт. Эгерде нажас болгондо аны укалап коюу өзү жетишиктүү эмес эле. Бул биринчи далил. Дагы башка сахабалардан Абдуллах ибн Аббас деген сахабадан ачык айкын далил келген. Ал айтат: "Ал-манию фи манзилатил мухати ал-busaq." Мани бул какырык жана түкүрүк сыяктуу эле дейт. Какырык менен түкүрүк бул нажас эмес. Ошол сыяктуу эле бул нажас эмес дейт. Аны мындай жиркеничтүү нерсе кетириш керек. Бирок ал нажас кылып намаз окуудан тыя турган нерселерден эмес деп айтып жатат. Андан кийин ушул жерде дагы бир маселе, мази деген нерсе бар. Мази деген бул бел уругу эмес, ошол адамдын шахваты козголгондо чыгуучу суюктукту айтылат. Ал дагы нажас болуп эсептелет. Мади нажас эмес, бирок мази нажас. Бул мазинин нажас экендигине далил
Ali radıyallahu anh Sahih Buhari Müslim'de kelgen hadiste Ali radıyallahu anh mazi jönündө suraganda kiyimге тийсе аны жу фаржыңды ошол жыныстык мүчөңдү мазиңде жу деп буйруган. Биз башында айтып өттүк, жууга буйруган нерселер ал нажас деп. Жана ошондой эле бул мазинин нажас экендигине алымдар арасында ижма болгон, ижма түзүлгөн. Ал эми мани болсо алымдардын арасында талаш, бирок туурасы ал нажас эмес. Себеби биз сахабалардын фатваларын жана хадисти эскерип өттүк. Андан кийинки маселе айтып жатат: "Ва баулул гулам ас-сагир аллази лам якул та'ама ли шахватин yakfi fihi an-nadh kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Yughsal min baul jariya wa yurash min baul gulam." Эгерде жаш бала тамак жейлик, өзү тамакты каалап жейлик, жаңы төрөлгөн бала болсо, тамакка кирелик. Ошонун ал сийип койгон болсо, анын сийдигини, анын нажасасыны жөн эле сууну чачып койсоң жетишиктүү дейт. Аны сыгып жуу шарт эмес дейт. Бул эркек жаш балага тиешелүү. Эркек жаш бала өзү тамакты каалап тамакка кирелек болсо, мисалы үчүн 2 ай 3 айлык бар бала болсо, ал тамак каалабайт. Süt гана эмет. Ошол süt эмген бала болсо, ал кийимге сийип койгон болсо, денеге сийип койгон болсо, башка нажасаттарды жууп сыгып кетирүү керек деп айттык. А бул жаш баланыкы болсо, ал үстүнө жөн эле сууну чачып койсоң ошол жетишиктүү. Бирок алымдар айтат, ошол жаш баланын сийдиги ал нажас дейт. Бирок жуунун жолу хадис келген үчүн ошол үстүнө чачып койсоң жетишиктүү. Буга далил Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын üstüne bir жаш бала сийип койгондо, сахih хадисте келет, сууну үстүнө гана ушундай чачып койгон. Жана ошондой эле башка хадисте келген, эгерде кыз болсо, жаш бала кыз болсо, анын сийдигини жууш керек деп айтты Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эгерде бала болгон болсо, ага үстүнө суу чачып койсоң жетишиктүү деп айткан. Бул хадис Абу Дауд, Сунан Аби Даудда жана Насаиде келет. Андан кийинки маселе: "Ва иза залат айнун najasa tahura al-mahall ولم يضر بقاء اللون والريح لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره." Эгерде najasat кеткен болсо, анда ал таза болуп эсептелинди деп айтты. Биз башында айттык, najasатты кандай болсо дагы кетирсек болду деп. Бул жерде айтып жатат, najasаттын өзү кеткен болсо, анын бир аз өңү калса дагы ал зыян бербейт деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хаула бинти Ясар деген сахаба аялга хайыз кан жөнүндө суралганда айтты: "Суу менен жуусаң жетишиктүү. Анын асары сага ошол өңү калгандыгы ал зыян бербейт" деп айтты. Демек, бизге нажасат денебизге же болбосо кийимге тийип калган болсо, бул кийимге тийгенде көбүнчө өңү кетиши кыйын. Кан тийген болсо, же болбосо башка нажасат тийген болсо, аны жууп сыгып жууганда дагы бир аз өңү калат. Самындап тазалап жуубасаң эле өңү калат. Ошол өңү зыян бербейт, ал эчтеке болбойт деп айтат. Буга хадисти далил алып келди. Бирок бул хадисти кээ бир алымдар даиф деп айтышкан. Ошондой болсо дагы Айша радыйаллаху анху фатва берген. Буга далил ачык айкын Айша радыйаллаху анхудан фатва келген. Ошол өңү зыян бербейт деп. Демек, кийимде бир нажасат тийип калган болсо, анын өзүнү кетирсек жетишиктүү. Анан кичинекей өңү калып калган болсо, ал зыян бербейт. Эми ушул жерге чейин нажасаттарды шариаттагы жана нажасаттын кетирүү жолуну баяндап өттү. Бүгүнчө ушул сабак жетишиктүү. Иншаллах, саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.